Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргызстанда бензиндин арзандашы божомолдонууда. Кыргызстанда бензин арзандашы мүмкүн, бул тууралуу монополияга каршы мамлекеттик комитеттен билдиришти. 2023 жылдын январынан тарта бензинге дүң баанын төмөндөө тенденциясы байкалды. Бул чекене баанын деңгээлине таасир этиши керек. Кийинки айда рыноктун негизги оюнчулары бааны 5-6 сомго чейин төмөндөтөрү күтүлүүдө деп жазылат маалыматта. Мекеме бааны турукташтырууга жана негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча бардык чаралар көрүлүп жаткандыгын кошумчалаган. Мурдагы вице-премьер Жеңиш Разаков кармалды. Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Жеңиш Разаков кармалды. Бул тууралуу репортер KG'ге өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, ал алдамчылыкка шектелип кармалган. Ички иштер министринин басма сөз кызматы Разаковдун кармалышы боюнча толук маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Жеңиш Разаков буга чейин Баткен облустук милициясынын башчысы 2011-ден 2012 жылдары, өкмөттүн Баткендеги өкүлү 2012-2016 жылдары, вице-премьер-министр 2016-2017 жана 2018-2020 жылдары иштеген. Ал эми Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп 2017 жылы иштеп, президенттин кеңешчиси кызматтарын 2017-2018 жылдары ээлеген. Мурдагы номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна 10 000 батирлүү кичи район курулат. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Бишкекте мурдагы номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна 10 000 батирлүү кичи район курулаарын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook барагына жазды. Анын айтымында бийлик бардык аймактарда жеткиликтүү турак жайларды куруу үчүн бюджеттен каражат бөлүүнү пландап жатат. Мындай курулуш үчүн участоктордун бири мурдагы номер 47 түзөтүү колониясынын жери батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилет. Ал ошондой эле бардык аймактарда жеткиликтүү турак жайларды куруу үчүн донорлор менен финансылык ресурстарды тартуу иштери уланып жаткандыгын билдирди. Анын айтымында 2022 жылдын май айында Министрлер кабинети менен Германиялык өнүктүрүү банкынын ортосунда Кыргызстандын Германияга суверендүү карызынын шарттарын өзгөртүү жөнүндө карызды алмаштыруу 4-чү турак жай программасы макулдашуусуна кол коюлган. Анын алкагында 14,9 миллион евро өлчөмдөгү каражат этап-этабы менен мамлекеттик ипотекалык компанияга берилет. Бүгүнкү күндө 4,9 миллион евро өлчөмүндөгү биринчи транш берилди. Бул каражаттар карызды алмашуу 4-чү турак жай программасы макулдашуусунун алкагында өлкөнүн аймактарында Бишкек жана Ош шаарларынан башкасы жашаган жана иштеген ишмердиктин түрүнө карабастан бардык категориядагы жарандарга жеңилдетилген ипотекалык кредиттерди берүүгө жумшалат деп жазды Султанбаев. 2021 жылдын күзүндө мамлекеттик ипотекалык компания Менин үйүм 2021-2026 жаңы программасы башталганын билдирген. Бул программа боюнча даяр үй алууну каалаган мамлекеттик кызматкерлерге насыят 4,5% үстөк менен катышуучунун төлөй алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша 15-25 жылдык мөөнөткө берилет. Ошол эле учурда программанын катышуучусу сатып алып жаткан үйдүн баасынын 10%-ын биринчи төлөм катары бериши керек же кошумча күрөө коюшу зарыл. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Кыдыкбаевке Каракол шаарынын Ардактуу аттуулу наамы ыйгарылды. Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидеринин орун басары, агрардык саясат, суу ресурстары, экологиялык жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Жаныбек Кыдыкбаевке Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын Ардактуу аттуулу наамы ыйгарылды. Бул тууралуу эл өкүлү Каракол шаардык кеңешинин депутаттарына жана мэрияга ыраазычылыгын билдирип өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Анда депутат мындай деген: ардактап турсаң кең мекен, атуул болуш эмнекен деген кыйытма сөздөрдү көп жолу кулагым чалганы бар. Кечээ Каракол шаардык кеңешинин чечими менен мага Каракол шаарынын Ардактуу аттуулу наамы ыйгарылды. Мындай чечим албетте мага аванс катары берилгенин түшүнүп эле турам, бирок көңүл кушун көкөлөткөн бул окуя менин руханий дүйнөмдө бир далай ойгырларга жетелеп барып таштады. Чындап бул сыйга ыраазы болуп отурган чагым. Сыйга сый, сыр аякка бал дейт кыргызда. Мен дагы Каракол шаарынын өсүү өнүгүшүнө салым кошуу үчүн бел чечпей иштейм деген ниетте турам. Каракол шаардык кеңешинин депутаттык корпусуна, шаардык мэриясына терең ыраазычылык билдирем. Сиздерде бар болгула шаарыбыз жогорку маданияттуу мегаполиске айланат деген ишеничтемин. Элибиз заман ырыс кешиктүү ынтымакта өмүр сүрөлү. Сиздерди терең урматтап, Жаныбек Кыдыкбаев деп жазган эл өкүлү. Алмамбет Салиев Кытайлардан 5 миллион доллар өндүрүп алганбы? Эсиңерде болсо меценат Рустам Маманов жөн жерден Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда камалган эмес. Акыркы адилетсиздик ачыкталууда. 2 кытайлык инвестордун чатагы ырбап ортого түшкөн Рустам Маманов күнөөлүү катары камалып кеткен.
Иштин өзөгүнө келгенде чатакташкан кытайларды териштирип, андагы президенттин аппаратынын орун басары Алмамбет Салиев $5 миллион алып койду беле. Эки тараптагы кытайлардын согушуусунан пайдаланганбы? Албетте биз суроо маанайында жолдоп жатабыз, негизи атайын органдар изилдеп көрсө деген кулак кагыш деп жазган Арба Кейджи сайты. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда иннен-келди сунуштайбыз. Иннен-келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган. Муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Муну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Коргоо министрлиги Атамбаевдин, Ташиевдин балдары армияда кызмат өтөшкөн. Кайсы депутаттар, министрлер, экс-премьер-министрлер жана чиновниктердин балдары аскерге барганын депутат Шайлообек Атазов жогорку кеңештин жыйынында Коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартовго кайрылып сураган. Биздин кызматта кимдин баласы экенине карашпайт, бирок депутат Искендер Матраимовдун, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин, генерал Камчыбек Ташиевдин балдары кызмат өтөшкөн, деди Коргоо министринин орун басары. Чоң Алайда Памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Ош облусунун Чоң Алай районунда Памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлаган. Демилге өлкө башчысы Садыр Жапаровго таандык. Курулуш иштери быйыл май айында башталмакчы. Баардык үйлөр жылуулук, электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл болгон башка нерселер менен камсыздалары айтылды. Өлкө жетекчилиги кичи жана улуу Памирден бардык этникалык кыргыздарды толугу менен көчүрүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Бул максаттар үчүн күч жана каражат жетиштүү деп айтылат маалыматта. Белгиле кетсек, 2017 жылдын октябрь айында Афганистандан этникалык 33 кыргыз нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келишкен. 2020 жылга чейин келип кошулгандарды жана кеткендерди эсептегенде алардын жалпы саны 50гө жеткен. Ошол эле жылдын август айында Алай районунун Талды суу айылына салынган үйлөргө 10 үй бүлө көчүрүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 16 апрелиндеги жарлыгына ылайык Кытай менен Афганистандан келген 111 этникалык кыргызга жарандык берилген. Акылбек Жапаров Жамшид Ходжаев менен кездешти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев менен кездешти. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун жана соода экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдө, ошондой эле Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондусунун линиясы аркылуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери талкууланган. Тараптар эки мамлекеттин башчыларынын өз ара соода көлөмүн $2 миллиард АКШ долларына жеткирүү боюнча тапшырмаларын ишке ашыруу боюнча биргелешкен ишти улантуу алкагында 26 январда өтүүчү Кыргызстан-Өзбекстан бизнес форумунун маанилүүлүгүн белгилешти. Жолугушуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанда боло турган мамлекеттик иш сапарына даярдык көрүү алкагында өткөн. Күнөөлүүлөр табылган жок. Казак башкы прокуратурасы Рузакунов менен Сыдыковду кыйноо боюнча ишти кыскартты. Казакстандын башкы прокуратурасы 2022 жылдын январь окуясында кыргызстандык Викрам Рузакунов менен Чолпонбек Сыдыковду кыйноо алгандарды күнөөлүү деп тапкан жок. Бул тууралуу 24 жазды. Журналисттер башкы прокуратурага суроо жөнөтүшүп, мындай жооп алышты. Иликтөөнүн жыйынтыгында Викрам Рузакунов менен Чолпонбек Сыдыковду кыйноого шектелгендери аныктала элек. Кылмышка шектүүлөр аныкталбагандыктан сотко чейинки тергөө мөөнөтү үзгүлтүккө учурады деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги Памирдеги этникалык кыргыздарга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Кичи жана улуу Памирде жашаган этникалык кыргыздарга жардам көрсөтүү максатында Бадахшандын Вахан аймагына медициналык топ барды. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Афган тараптан алынган маалыматка таянып билдирген. Маалыматта Памирлик кыргыздардын ооруларын аныктоо жана тиешелүү дарылоо чаралары башталгандыгы айтылды. Министрлик өз кезегинде Афган тарап менен байланышта экендигин белгиледи. Медициналык жардам көрсөтүү маселеси 17 январда Тышкы иштер министрлигинде Афганистандын Кыргызстандагы өкүлү менен болгон жолугушуусунда талкуулангандыгы кошумчаланды.